Сага үйлөнө турган эркектин 3 белгиси бар. Биринчиден чача-пача кылбайт, жакындык кылбайт. Аралыкты сактарт ар дайым. Жада калса колуңду кармашка дагы ары кылат. Неге? Себеби нике жогортуңорду, а? Бүгүн жөн эле өшүп жүрөт, бүгүн көрүнгөн даракка такап алып бардеке кылган аракетин кылабы? Ал үйлөнбөйт. Үйлөнө турган эркек дароо үйлөнөт, а? Жок дегенде биринчиден никени кылат. Нике негизги маселе да. Кийин той поюңду, свадьбаңды башлагандан кийин кыла бересиң. Бирок нике маселесин биринчи орунга коет. Себеби ал сага үйлөнөт да. Ал эми экинчи маселе сени ар дайым коргойт. Билесиңби, өзү жоопкерчилик да. Нике деген жоопкерчилик дегени. Сени коргош дегени, сени колдош дегени, ар тараптуу. Анан акчаңды алып, карыз алып, жоголуп кетип аткан болсо ал жок. Сага үйлөнбөйт. Ал эми үчүнчүдөн жакындарыңды сурайт, бир туугандарың кандай иш кылат, кайсы органда иштейт, не кылат, акчасын сурайт, канча зарплата табат, үйүң барбы дейт. Мындай эркек сага үйлөнүштүн эмес, эрге тийиштин аракетин кылып аткан эркек да. Мындай эркектен этият бол. Сага үйлөнбөйт.